Бул вирустук гепатиттер көп жылга чейин өзүн тынч алып жүрөт да. Бул вакцина менен алдын алса боло турган гепатиттер да. Ошондо сиздер бул оорудан гепатит Б оорусунан жана гепатит Д оорусунан эки оорудан өзүңөрдү сактайсыздар. Цирроз деген оору пайда болгондо медицинанын бүгүнкү күндө деле баягы мүмкүнчүлүгү азыраак болуп калат да. Бул оорду алмаштырганга эле туура келип калып атат. Саламатсызбы, урматтуу биздин угуучулар, көрүүчүлөр. Биринчи байлык ден соолук подкастынын бүгүн 96-чы ирети болуп атыптыр. Бүгүнкү темабыз адаттагыдай эле жалаң гана ден соолук жөнүндө. Вирустук гепатиттер. Бүгүнкү темабыз өзгөчө вирустук гепатит Д деген темага токтолот экенбиз бүгүн. Бүгүн биздин коногубуз урматтуу Калыс айым. Калыс Асанбековна Ногойбаева, медицина илимдеринин доктору. Саламатсызбы дагы бир жолу, Калыс айым? Саламатсызбы, Жапар эже? Кайсыл жердин кызысыз? Кайсыл жерде мектепти бүткөнсүз? Кантип мединскө өткөнсүз? Анан бүткөндөн кийин өзүңүздүн жолуңуз, анан ушул дегеле гепатиттер боюнча кантип ошо адис болуп калдыңыз? Рахмат, абдан кызык суроо экен, анан башкача суроо экен. Себеби биз көбүнчө эле баягы адистик жагынан суроо жооп болот да. Мен өзү түпкү ата тегим Нарын областынын Кочкор районунан болгон менин ата тегим. Ал эми өзүм болсо Ысык көл областынын Балыкчы шаарында төрөлүп, ошол жерден өсүп, ошол жерден орто мектепти бүтүп, анан медакадемияга 88, ал маалда мединститут эле 88-жылы мектепти күмүш медаль менен аяктагандан кийин ошол докторлук жакты көздөп келип 88-жылы өткөм. 94-жылы мединститутту бүтүп, ошондон инфекционист, врач-инфекционист деген адистикти тандап алып, ошол биздин республикалык жугуштуу оорулар клиникасында 94-жылдан 2004-жылга чейин эмгектенгем. Ал жерге ошол интерн врач болуп баргам, андан кийин врач болдум, анан бөлүм башчы болдум, ОМС бөлүмүнүн жетекчиси болдум. Анан ушул 10 жыл ичинде эмгектенгенде ушул бейтаптардын бир өзгөчөлүктөрү бар экенин, ошол изилдөөгө туура келген жерлери бар экенин, баардык эле баягы бейтаптардын белгилерине китептен жооп ала албай калган жерлер болот экен деп, анан ушу илим изилдөө жагын кызыктым дагы. Ошол 2004-жылы ал маалда бизде бруцеллез оорусу абдан күч алып турган, эпидемия болуп аткан. Себеби баягы эгемендүүлүктү кабыл алгандан кийин чарбачылык тарап кеткенде, ушул бруцеллез болуп ооруган мал мурда өзүнчө чарбалар да болчу эле да. Ошонун баары элдин колуна өткөндөн кийин элдин малынын арасына ушу бруцеллез оорусу аябай кеңири тарап, анан элдин арасына да тарап, анан үй бүлө очоктору болуп, ошол чоң адамдар, балдар ооруп, анан ошол балдардын бруцеллез оорусун изилдеп, себеби мен ошол бруцеллез бөлүмүндө иштеп, ушу кичинекей балдар 8 айлык, 12 айлык, 3 жаш, 5 жаш деген балдар келип түшө баштаганда, анан мага кызык болду да. Эмне анан китептен карасак, андай совет маалында бир бала бруцеллез болуп ооруса, бул чоң баягы ЧП деп койчу эле, кырдаал экен да, өзгөчө кырдаал деп, ошол баланын ооруганы абдан чоң бир таасирлерге алып келишкен. Ал эми биз болсо ошол жылдары 90-жылдан кийин күнүгө 4-5 бала келип биздин бөлүмгө түшүп аткан күндөр да болду. Анан карасам эч кандай маалымат жок, кандай өзгөчөлүгү кандай болот, бул балдарды кандай дарылаш керектиги бул. Анан ошону менен биз бул суроого өзүбүз жооп тапкыбыз келип, менин жетекчим ошо профессор Кутманова Айнура Зарылбековна экөөбүз, дагы менин практикалык жетекчим Владислав Евгеньевич Тё, профессор, доцент, биз ошол суроого жооп издедик. Анан
2007-2008 жылы бул изилдөөнү бүтүрүп, Алма Ата шаарына барып, ошо Казакстандан мен илимди жактап, ошол жерден, себеби Казакстанга да, Кыргызстанга да бул бруцеллез оорусу абдан кеңири таралып, ошол маалда жайылып, абдан көп суроолор болгон. Анан эми Казакстанда ошо бизден мурдараак илим изилдөөлөр бар экен, бирок чоң адамдардыкы. Ошон үчүн аларга дагы балдардын бруцеллез оорусу абдан кызык болуп, мен ошол жерден абдан ийгиликтүү, жакшы өзүмдүн жумушумду көрсөтүп, жактап келгем. Ошондон бери мен Казакстандын илими менен байма бай түзмө түз баягы катнашта болуп, ошол дайым ошол баягы илим, казактын илими менен да тааныш болуп калдым да. Сөзүңүзгө аралчы, анда ошо балдардын бруцеллезу боюнча анда дагы бир подкаст өткөрүш керек экен деп кандай дейсиз? Мейли, ага деле жасасак болот, бирок бүгүнкү күндө түшүгүрдөп келтирсек болот, себеби бул оору азыр тизгинделген, бул оору азыр баягыдай жайылбай калган, себеби биздин ветеринар системасы абдан күчтүү иштерди өткөрүштү. Центр укрепления здоровья деп коебуз, ден соолукту чыңдоо борбору абдан чоң иштерди өткөрүштү. Ошо эл арасына маалымдоо, эл арасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо малга барганда өзүнчө кийим кийиш керек, малдан араты туулган козуларды кол менен кармабаш керек деп ошондой нерселердин баарын жасап, азыркы күндө негизи бруцеллез абдан азайган. Бирок акыркы жылдары ошо азыр Нарындан, Чүй областынан, ошо Дубандардан кабар келип калат, кайра көбөйүп атат деп, себеби баягы ар нерсе унутулат да. Ооба. Бир маалда абдан көңүл бурулат, анан тынчып калган кырдаалда унутула баштайт. Ошо бизде кайра унутула баштадыбы же кандайдыр бир, ошол азыр кайра бул оорунун баш көтөргөнүн көрүп атабыз. Авиценна клиникалар тармагы 2000 жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Ушул суроо боюнча биз Нарымбек Сабыркулович, алда ошо бруцеллез боюнча адис эмеспи, подкаст өткөрдүк элек. Эгерде угуучулар суроо болуп калса, биздин караңыз, издеңиз. Бруцеллез деген темада подкаст өткөргөнбүз. Эң сонун. Анан балдардын арасында негизи бул бруцеллез азыр чейрек кездешет да, аз кездешет. Ошон үчүн эгерде керек болуп калса, өткөрүп койсок, элге айтып берип койсок, ашык болбойт. Ооба. Андан кийин мен ошол сабак билген, алган билимимди, билген нерселеримди ошо кайра башка адистер менен бөлүшөйүн деп, ошо биздин Кыргыз медициналык институту бар, ошол адистикти жогорулатуу деген, ошол жерде кафедрада эмгектенип жүрдүм. Анан акыркы маалдарда ошо гепатит, ошол 10 жылдан кийин гепатит пациенттер биздин лабораторлук тестирлөөлөр кеңири жайылып, ошого мүмкүнчүлүк болуп, эл дагы түшүнүп, доктурлар жөнөтүп атты, эл өзү изилдөө өткөрүп, ошо гепатиттердин учурлары көп кездеше баштады. Анан ошо менен бирге эл аралык деңгээлде далилдөө медицина бизге бул ооруну жөн эле эссенциал анан тиги Карсил эле берип койбостон, мунун вируска каршы түзмө түз таасир эткен дарылары чыкты. Ошолорду колдонгула. Себеби силер эссенциал же Карсилди берсеңер, бул убактылуу жылыш. Ал эми бир аз убакыт өткөндөн кийин баягы вирус деген бул тирүү жандык да, өзүнүн аракетин жасап, ошол боорго таасир берген таасирин токтотпойт. Ошон үчүн түзмө түз вируска каршы дарыны сөзсүз колдонгула. Ошондо силер бейтаптарды айыктырасыңар жана цирроздон алдын аласыңар деген кеңештер, стандарт деп коебуз. Эми бизде ушу клиникалык кеңештер, клиникалык стандарттар кабыл алынган.
эл аралык деңгээлде. Ал биздин өлкөдөгү да келген, биз дагы алып ошол колдонуп анан элге жеткизе баштадык. Эгерде сизде гепатит болсо, жөн эле жылына 2 маал барып дооруканага жатып капельница алып эле анан эссенциальный корсил ичип койбостон сиздер уже ошол өзүнүн дарысын, вируска каршы дарыны ичкиле деп. Ал маалда тилекке каршы бул дарылардын баарын бейтаптар өздөрү сатып алышчы, себеби өкмөттө андай мүмкүнчүлүк жок эле, андай программа жок эле. Ошон үчүн анан көп убакыт дагы кетти ошо элге түшүндүрүп айтканга. Себеби баягы көп жылдар бою жөн эле капельница алып койсоң жакшы болуп калат деген ой менен жашап келген биздин бейтаптар биз айына бир акча сарпталып бул дарыны күнүгө ичиш керек. Мисалы мына давление болгондо адамдар күнүгө дары ичет, же болбосо сахарный диабетте күнүгө дары ичет. Ошондой эле гепатитте дагы күнүгө дары ичиш керек дегенге бир аз кооптуу карап жүрүштү да. Себеби буга чейин 10 күн дарыланып койсо эле жакшы болуп калам деген ой менен дайыма дары ичип жүрүш керек деген ой баягы дал келбей, ошол бир аз убакыт жылдар өттү. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык, доктурларды окутуп аттык. Себеби бизде институтта бул ыкмалар жок эле да. Бул далилдүү медицинанын ыкмалары өзү далилдүү медицина 90-жылдары пайда болгон. Ошол бизге кечирээк келди. Ошону эл арасына киргизиш үчүн биз клиникалык колдонмолорду чыгардык. Себеби ар бир дарыгер ошо Бишкек болобу, Ош болобу, Баткен, Жалал Абад жерин кайсы биздин регион, алыс региондордо дагы ошо баардык бейтаптар бирдей стандарттуу эл аралык кеңешке таянган кеңештеги берилген дарыларды алсын деп биз ошол 14-жылы ошо клиникалык руководство биздин эжекелерибиз, ошо биздин профессорлор эжекелерибиз, биздин устаттарыбыз ошо баарыбыз чогулуп ошондой кеңештерди чыгарып, анан баягы биз канчалык көп издесең ошончо табылат да, ошондон кийин анан оорулар да көп чыга баштады. Система саламаттык сактоо министрлигинин буйругуна киргиздик. Эгерде хирургиялык бир дарылоого барса, гинекологиялыкка барса, стоматологиялыкка барса, ошондун астында сөзсүз түрдө гепатитти, ошо вирустук гепатиттерге тапшыргыла. Ал кездерде лабораториялык диагностика деле азыраак эмес, аз күнгө салыштырмалуу. Ошол 10-жылдардан кийин бизде мүмкүнчүлүк болуп калды да. Өкмөттүк лабораторияларда анда деле чамасы чагараак болчу. Ал эми бул жеке лабораториялар ошол маалда ИФА деп уже гепатит Б-ныкын, С-ныкын чыгарып бергенге толук бизге мүмкүнчүлүк берген да. Ошон үчүн баягы бейтаптарыбыз ошол кеңештин негизинде барып, мисалы операцияга барып, аппендицит болуп түшсө дагы биздин хирургтар ошого чейин канын алып, далилдеп, анан мына силер бизге келгенге чейин эле силердин гепатитиңер бар экен деп, бул биринчиден бейтапка ошол оорусунун жүзүн ачып берсе, экинчиден жана кайдан жукту десе эле доктурдан жукту деген нерсе бар да. Мен ошол операция болдум эле, же мен тишимди арылаттым эле, мен же мындай болдум эле деп, мындай баягы божомол нерсе да бул. Ал эми ошол менен хирургтар бизге өздөрүнө так пациенттерге жооп берип атышты да. Жок, силер бизге келгениңер деле мына силердин гепатитиңар бар болчу. Биз ал гепатитиңерге карабай эле биз операцияга алабыз, бирок биз тастыктап коюшубуз керек. Биринчиден, экинчиден бизден чыкканыңардан кийин сөзсүз адиске барып, ошол гепатитиңер боюнча консультация алып, ооруңардын деңгээлин аныктап, кандай дарыланыш керек экенин баарын билип тургула деген кеңеш менен чыгарып атышты. Ошо менен биздин баягы оорулар абдан көбөйдү. Анан кээ бирлер айтышат, ой, ошол маалда эпидемия болду деп. Жок, бул эпидемия эмес. Биз эл арасында өзүнүн оорусунун бар жок экенин билбей жүргөн адамдарга оорусунун жүздөрү ачылып атты да. Кээ бир адамдыкы 1 гепатит чыгып атты, кээ бир адамдыкы 2 гепатит чыгып атты, кээ бир адамдыкы 3 гепатит чыгып атты. Абдан капа болгон учурлар болду. Мен силерге келгенге чейин жакшы эле жүргөм. Анан силер ооруну пайдаланыңар деп. Силер доктурга барсаң эле оору таап берет деп. Эми биз болгон оорусунун жүзүн ачып бергенге аракет жасап аттык. Себеби бул вирустук гепатиттер көп жылга чейин өзүн тынч алып жүрөт да.
оор адам өзүн жакшы сезет, оор адам өзүн эч кандай оору катары кабыл албайт. Себеби адамдын организми ошо көпкө чейин бул оору менен мындай тынч жашаганга аракет жасайт. Анан оору күч алган кезде анан цирроз деген оору пайда болгондо медицинанын бүгүнкү күндө деле баягы мүмкүнчүлүгү азыраак болуп калат да. Эми боорду алмаштырганга эле туура келип калып атат деп. Мында калсайм ушу вирустук гепатиттердин анда түрлөрүн айтып бериңиз. Элибиз билет, бирок баягы дайыр жолу адис катары. Ошол маалда ошо бизде бул эми мурдадан эле билинип келген энтералдык анан парентералдык деп бөлүнөт. Ошол энтералдык деген бул гепатит А жана гепатит Е түрү. Бул жанагы ыплас суу деп коелук, Уланган суу, таза эмес суу, кол, ыплас кол, ошол жанагы сыртын жуубастан, мөмө жемиштерден, ушундай колду жуубастан эгер тамак жеп же болбосо эшиктен пакет базардан аны мунуга баштыкка салып көтөрүп келип анан баштыкты столдун үстүнө коебуз, анан ал жер сүрүлбөй калып, кайра жерге нан коюлуп калабы, ушундай болуп, баягы турмуш тиричилик менен жуга турган бул эки түрү бар да, А жана Е деген. Эми Е деген гепатиттин түрү 80-чи жылдар бизде абдан чоң вспышка болгон, ошо түштүк жергесинде болгон, абдан көп кош бойлуу адамды айымдарыбыздан айрылып калганбыз. Мына ошо 80-чи жылдан бери бул оору мындай тынч абалда келатат, анда санда чейрек кездешет, бирок эми вспышка болбой эле койсун деп айтабыз. Эгер болсо бул оору дагы абдан бир чоң оору, мындай кесепеттүү ооруга кирет деп айтабыз да. Анан гепатит А. Гепатит А илгери эми болезнь Боткина деп койчу эле, баягы гепатиттин түрлөрү билине элек кезде бир эле сарык оорусу бар эле да. Анан ага ошо Боткин деген биздин окумуштуубуз тактаган үчүн ага ошонун атын берип коюшкан. Андан кийин гепатиттен улам бир түрү чыга баштаганда ал аттан баягы гепатит А деген берилип, себеби анан Б, С, Д деп алфавит боюнча бүгүнкү күнү андан деле көп, бирок эми азыр бизде кездешкени ошол гепатит А. Бул дагы балдар арасында көбүнчө ошо күз маалда болот, себеби баягы жайында эки жакка барышат, сууга түшүшөт, ушундай болгон баягы чаңкап туруп арыктан суу ичип алышат деген сыяктуу нерселер ошондой менен жуга турган. Бул да өзүнчө бир азыркы күндө бизде дагы бул оору көбүрөөк болуп атат. Негизи дүйнө жүзүндө бул оорунун проблемасы чечилген, себеби мунун вакцинасы бар. Вакцинасын алып койсо өмүр бою бул оору менен оорубайт да. Биздин өлкөдө эми баягы финансылык вопросторубуз абдан эми каатчылык болгон учурлар болуп калат го. Ошо кээ бир суроолорго акча бөлүнбөйт да. Анан ошо гепатит Анын вакцинасына да акча бөлүнгөн эмес өлкөдөн. Ошон үчүн адам, биздин жарандарыбыз, ата энелер буга өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп вакцина алып койсо, баласын ушул оорудан бошотот эле да. Мисалы, менин акчам бар дейм. Мен ошо кайсы жактан алам ушул гепатит Аны вакцина жасаш үчүн? Кайсы жашында жасайм? Жашы бул 1 жаштан баштап, себеби 1 жашка чейин төрөлгөндө эле энеден иммунитет алып төрөлөт бала гепатит Ага каршы. Ошон үчүн 1 жашка чейин ал даже ошол вирусту жутуп алса да ал оорубайт. Анан 1 жаштан баштап уже бул вакцинаны алыш керек. Энеси ооруса да Оорубаса да, себеби ал уже энеден алган иммунитет түгөнөт. Андан ары эгер жанагындай кооптуу нерселер жашоо баланда болуп калса, ал ооруп калганга мүмкүнчүлүгү бар. Анан жарым жыл 6-12 айдын ичинде экинчи жолку вакцинасын алып коюш керек. Эми обычно мындай чыгып биз эл алдына чыгып сүйлөгөндө закон боюнча биз тигил же бул деп центрге айтпашыбыз керек, себеби баягы реклама сыяктуу болуп калат экен. Ооба. Ошон үчүн жеке биз жалпы эле айтып атабыз. Мисалы ошол эле чаткалда жашаганга, Жепаткенде жашагандарга жеке медициналык борборлордон сураса болот. Кайсы вакцина гепатит Ага каршы вакцинаңар барбы десе, бизде азыр көп медициналык борборлордо бул вакцина бар.
Аптекадан өзү алып, Жок, аптекада жок. Себеби бул поликлиника, больница алып бара албайт, прививочный өзүнчө баягы кабинет деген болот, ошол жерден Мм. алыш керек. Өкмөт азыр бул суроо өкмөттүн карамагында турат, кароосунда турат. Эми баягы ирети келгенде каралат болуш керек. Эми буюрса чечилип калат деген бизде деле үмүт бар. Бирок бүгүнкү күндө өкмөттүн карамагында биз ала албайбыз. Бул гепатит А. Анан эми калганы парентералдык деп коебуз, жана кан аркылуу жуккан. Кан аркылуу, мисалы үчүн ошол кан үйдө кайчыгабы жана тырмакка алган, биз кусачка деп коебуз го, ошондой нерселерге, же болбосо жана бритва, же болбосо тарак, эгерде бирөө тарап анан тытылып кетип ошол жерде кан туруп калса, кийинки адам ошо менен колдонсо ошондой болгон үй бүлөнүн ичинде, же болбосо эми азыр жок болуп калды, илгери бул жуунгуч, тиш жуугуч щетка деп коелу, мочалка деп коелу, ошондойлорду дагы мындай жалпы колдонгон учурлар болчу экен илгери. Вот ошол маалда ошондой болуп үй бүлөдөн жугуп калгандар бар да. Ошон үчүн кан аркылуу деп айтабыз. Аны үй бүлө ичинде бир туугандан бир тууганга, анан энеден балага ошол түйүлдүк кезде жугат, төрөлүп аткан кезде жугат, төрөлгөндөн кийин эмизип аткан кезде жугуп калышы мүмкүн. Баягы сүттөн эмес, эгерде баягы үрпү жарылып кетип кан болуп, анан баланын баягы денесине тийип калып, ошол жараттар болуп калат. Балада кээде дерматит болуп калат, кээде аллергия, жанагындай ар кандай бир баланын денесинде, терисинде жарат болуп калып, ошол жерге кан тийип калса, энесинде бар болуп, кан тийип калса, жугуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө мындай болуп жукпаш үчүн деп балдарды төрөлөөр менен 2 сааттын ичинде вакцина берет. Ал биздин өлкөдө дагы 1999-20 жылдан бери берилип келатат. Бул роддомдо бала төрөлгөндө, төрөтүүндө төрөлгөндө энесине айтып туруп, балага алып барып 2 сааттын ичинде ошол уколду жасап коюшат дагы. Бала уже баягы бул оорудан биринчи коргоочу уколун алат. Андан кийин 2,5 ай, андан 6 айга чейин калган 3 уколун алат. Ошо менен бул балдар азыр энесинде оору барбы, жокпу деп карабастан баардык төрөлгөн балдардын баарына вакцина өкмөт тарабынан акысыз берилет. Суроо башкада. Биздин азыр ата-энелерибиз вакцина дегенде эле абдан чочулайт, каршы чыгышат, албай коюшат, албайм деп баш тартып, кол коюп жазып беришет. Кээде эми ар кандай шарт болот экен, алдым деп жазып койгулачы, мен балама алдырбайм деп карточкасында алды деп турат, бала кээде албай калган учурлар болуп калат экен. Эми бул жашоо турмушта канчалык суроо болсо ошончо баягы чечилүү жолдор болот экен да. Ошондой болгон нерселер менен биздин кээ бир балдарыбыз ошол коргоочу защита вакцинасын албай калып атат да. Анда мындай суроо сизге. Калса эми мен билем, сиздин неберелериңиз бар. Ооба. Неберелериңизге кандай сунуш бердиңизлер? Биздин 3 небере бар. Ошол 3 неберени тең ошол улуттук календарь боюнча толук камдуу вакцинасын алган. Анан мен ошо дагы жакшы суроо бердиңиз. Биздин ошо улуу небере төрөлгөндө мага ошол биздин өзүбүздүн эле коллегаларыбыз Сайдырбай, жашынакай кыз төрөлдү, абдан тың, жашынакай ымыркай экен. Буга эми вакцина берсеңер кандай болуп калат, ким билет деген ошо биздин өзүбүздүн коллегалардан дагы ушундай кеп кеңеш болгон. Анан анда дагы мен ошо далилдөө медицинанын негизинде бала деген вакцина алыш керек. Бир аз температура болот, бир аз чыркоолонот 1-2 күн. Бул организм ошол баягы кийинки чоң оорунун моделин кичинекей 1-2 күндө ооруп өтүп атат. Ошо менен антитела деп коебуз, баягы пайда болуп, коргоочу клеткалар пайда болуп, анан баланы биз кийинки чоң оорудан сактайбыз деп түшүндүрүп, мен өзүм мисалы жеке оюм, мен эгоист болуп, ошол өзүмдүн оюмду балага таңуулабашым керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн биз эгер мен жок ушул балдар мындай болуп калат, бул менин оюм да, бул жеке менин оюм. Анан ошо менен менин неберелерим, эгерде биздин неберелерибиз эгерде оору албай калып, анан эртеси көк коклюш болсо, азыр мына көк чөтөл абдан көп болуп атат, көк чөтөл.
Анан көбүнчө эмне үчүн силер эме алган жоксуңар десек, ошо ата эне болобу, чоң ата чоң эне болобу, ошо бизге бербей эле койгула, бала кыйналат деп айтты эле дейт. Анан көк чөтөлдүн өзүнүн орунун өтүшүн биздин угармандар деле көрүп жүрөт болуш керек. Бала кандай кыйналат, ушундай жөтөлүп, ошо көмөкөйүн тартып, дем ала албай, кыпкызыл болуп, кусуп аткан кезде анан айтабыз да, ушуну чоң ата чоң эне көрсө, бала кандай кыйналып атат. Ошо өзүнүн жеке ою менен ошо ал баланын укугу жок да, жок мага сайгыла деп айта албайт да. Мен ооругум келбейт, мен кийин ушул оорудан сактап койгулачы деген баланын баягы эмеси жок. Ошо ата эненин чечкен чечими кээде балдарга ошондой чоң оору алып келет. Ал кезде кеч болуп калат да. Өкүнгөн да кеч болуп калат. Ошо жасабаган, кыйналган баланы өтүп кеткенде, ошо бала чарчап калганда ата энеси ошондо түшүнөт да. Ошондой кеч болуп калып атат. Биздин Эми кээ бир угармандар айтат болуш керек, биздин практикада бар, ошо эме вакцина алгандан бала мындай болду, бала тигиндей болду деп. Эми дүйнө жүзүндө эл аралык деңгээлдеги изилдөөлөрдү көрсөткөндө кандайдыр бир аз процент ошондой болот. Мурдагы биздин колдонуп жүргөн эми азыр медицина астыга кетип атпайбы? Мурдагы вакциналарда ошондой болгон экен. Анан эл аралык деңгээлде далилдегенде, мисалы 100 бала ооруп, анан ошо 100 баланын канча бир пайызы каза болуп калганы бир таразага коет дагы, ошо 1-2 баланы бир таразага коюлат экен да. Эми бул деле кандай туура эмес болсо керек, бирок азыркы күндө бул нерседен медицина абдан өнүгүп атпайбы? Азыр жаңы вакциналар пайда болду да, ошол терс таасири жокко эседеген. Эми биздин өлкөгө да бул жакын арада келет деп ишенебиз. Европада уже кабыл алынды, алынып атат. Ошо менен эми жакшылыкка ниет кылалы. Бизге да ошондой вакциналар келет. Биздин ата энелерибиз, биздин ушу жумуру журт ушул вакцинага терс мамилесин кайтат деп ойлойбуз. Анан ошо балдар жанагынтип вакцина менен сакталып кала турган оорулардан оорубай калат деп ниет кылалы, үмүттөнөлү. Калс айым анда мындай суроо сизге. Мынаки биздин подкасттын негизги максаты ооруну алдын алуу. Эмне үчүн мына мен деле канча жыл врач болуп иштеп жүрүп, мындай кандай десем, одон айтсам, биздин туугандар өлөр кезде келет врачка, кыйналып кеткен кезде келет. Көрсө эң биринчи себеби оору жөнүндө билишпейт экен. Сабатсыздык ошо алып келет да, ошочу. Анан кийин бул жерден мына сиз ошол оору жөнүндө айтып берип атасыз. Мынандай коклюшка, бруцеллезго баарын алдын алса болот депчи. Эми биз азыр сөзүбүздү бөлүп кеттик, Эң биринчи иретте биз бүгүнкү максатыбыз вирустук гепатиттер жөнүндө, Ошол кайра сөзүбүзгө кайрылсак, парентералдык гепатиттер дагы ошол алдын ала алганга эки түрү, Б жана Д, жана биз бүгүнкү кеп кыла турган Д түрү, бул вакцина менен алдын алса боло турган гепатиттер да. Анан аны жанагынтип балдарга өкмөт тарабынан көп жылдар бою колдонулуп келген. Бүгүнкү күндө мен ошол учурдан пайдаланып, биздин бейтаптардын дагы коому бар, бир эмес бир канча коому бар. Себеби бул оору жана айтпадыкпы, баягы тастыктала баштаганда абдан көп баягы оорулар чыгып, алар дагы жанагындай алмалда өлкөдө көп колдоо болбогондуктан биригип, анан өздөрү ошол кандайдыр бир суроолорду көтөрүп чыгып, анан ошо биздин жогорку ак үйүзгө чейин барып, ошол биздин депутаттардын астында чыгып атышты, биздин ошол президенттин астына чейин чыгып атышып, ошол өкмөттөн каржы бөлүндүрүп жардам беришти. Эми бизде көбүнчө вопрос болуп калат, мына биз бейтаптар бөлдүрдүк, ошо доктурлар, медицина системасы ошого бара алган жок, колунан келген жок деп.
Анан мен дагы деле айтып жүрөм, дагы деле айткым келет. Биз медицина кызматкерлери биз кечке чейин эртеден ошо канча убакыт биз бейтаптар менен алекпиз да. Биз ары тиги жака барып, ошо чыгып, сүйлөп, антип мынткенге көбүнчө мына даже ушул жакка келгенге убакытты ушундай бөлүп атып келебиз. Бизде мүмкүнчүлүк болбойт. Хирургдарыбыз кечке операцияда, терапевттерибиз кечке чейин бейтап менен, семейный врачтарыбыз кечке чейин приемдо отурат. Алар аны таштап коюп, ошо эки жакка барып, биз ошол суроону көтөрүп чыга албайт экенбиз да. Анан биздин суроону дагы мындай эмести, кийин баягы көп көңүл деле мындай катуу бөлүнбөй калат. Себеби баягы бир чоң отурумдарда бул суроолор көтөрүлүп атты. Министр деле көтөрүп атты, биз деле көтөрүп аттык, биздин эжекелүү профессорлорубуз көтөрүп атты. Сапарат Абакаловна канча жерге барып ошол вопросту көтөрүп ошентип жүрдү. Бирок ошол баягы ар бир иштин бүтөр күнү бар окшойт. Ошо биздин бейтап коомдорчулугуна абдан мен ыраазычылык билгизим келет. Ошо талбай, танбай, ошо чарчабай, ошо бир болбосо экинчи барып, экинчи болбосо үчүнчү барып атышып, азыр программа ошол бизге каржы бөлдүрүп, өлкөгө каржы бөлдүрүп берип, ошол программанын негизинде азыр тастыктоо да бекер болуп калган, вакцина да бекер болуп калган, бүт жарандарга дары да бекер болуп калган. Кечирим, тастыктоо дегенди дайыр жолу кайталап кет. Лаборатордук Тастыктоо, лаборатордук изилдөө, HBS антиген. ар бир поликлиникада бар. Ар бир больницада бар. Дагы бир көңүл буруп кете турган нерсе, мисалы үчүн, ошо гепатит менен эле барган адамга эмес, азыр ар бир ошо өлкө боюнча ар бир поликлиникада бул маалымат жеткен, кызматкерлерде башка давление менен келеби, башка оору менен келеби, жөн эле баласын жетелеп келеби, ошол адамга да суроо берилип, сиз гепатитке тастыкталгансызбы? Дана жок, андай билбейт экенмин десе, анда мына бул кабинетке өтүңүз, бекер сизден экспресс тест күтпөйт, аны кечке чейин эртеси келбейт. Ошол жерден эле экспресс тесттен тастыктап. Мен Ноокатта жашайм мисалы. Сиз Ноокатта жашасаңыз, Ноокаттын мисалы үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барсаңыз, сиз жөн эле небереңизди жетелеп бир нерсе үчүн бардыңыз деп коелу. Сиз киргенде сизге ден сураш керек. Сиз гепатит жөнүндө билесизби, сизден анализ алынганбы деп. Жок, мен эч качан тапшырган жокмун десе, анда сиз бала бул бөлмөгө өтсөңүз бекер экспресс тест менен тастыкталат. Эгерде гепатит Б жок болсо, ошол эле жерден биринчи укол, биринчи вакцинанын биринчи эмдөө уколун жазап берет. Бекер. Анан айтат, эми экинчисине баланчанчы күнү келгиле деп. Анан бир айдан кийин экинчиси. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк барбы ушунда вакцина алганга? Бул мына 2 жылга чокулдап калды. Ушул программа иштеп атканына азыр бир аз кыргыз фармацияга бардык нерсе өткөрүлүп бергендигине байланыштуу эми бир системага оор болуп атса керек. Ошол бир аз убагы менен келбей калып атат деп айтып атышат. Бирок эми бүгүн жок болсо эртең болот. Себеби бул өзүнүн системалык суроосу чечилген да. Акча бар, өкмөт тарабынан акчасы берилет. Кандай вакцина берилиш керек экенин чечилген. Ал кандай болуп ошол оокатка жетиш керек экени чечилген. Кайсы кабинетте жасалыш керек экени чечилген. Кандай болуп кайра ошол эмдөө алган адамга бир айдан кийин кайра чакырып келиңиз деп. Анан бизде ошол мындай болуп калды да, биринчисин көп адам алып, экинчисине келбей койду. Экинчисин чала бучук алгандар үчүнчүсүнө келбей койду. Бул эмнеге алып келет ушуну? Эми бул ошол берген эмдөөнүн жыйынтыгы жокко чыкты. Канча акча текке кетет, канча аракет текке кетет. Канча акча, канча эмгек, ошол вакцинаны жана биринчи эле ошо биздин жанакыл жамаат, ошо бейтаптардын жамааты, ошо канча эмгек менен, канча нерв менен алар ушуну алып келди эле бизге. Алсайм, ушул жерден сиз пайдаланып өзүңүздүн чакырууңузду айтып кетиңизчи. Эмне кылыш керек депчи? Мен ошо биздин жумуру журт, биздин ошол калктын мени угуп аткан ар бир адамга суранат элем. Сураныч, бул чоң сураныч. Эгерде сиздер өзүңөрдүн гепатиттик статусуңуздарды билбесеңиздер, ошол өзүңөр жашаган жердеги жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барып, мен гепатитке тастыкталайын деп келдим деп, эгерде бүгүнчө жок болуп атат десе, келгенде мага айтып койгула деп, же өзүңүздөр кайра байма-бай барып, ошол жерден сөзсүз түрдө гепатит Б-га, С-га
өтүп койсоңуздар. Гепатит Б'нын экспресс тести терс деп коебуз, баягы жок деп чыкса, демек ошол жерден вакцинаны алып, унутпастан, ошо азыр телефон баарында бар, ошо напоминалка коюп, ошо үчөөнү тең толук алып берсеңиздер, ошондо сиздер бул оорудан, гепатит Б оорусунан жана гепатит Д оорусунан, эки оорудан өзүңөрдү сактайсыздар. Эгерде чыгып кала турган болсо оору, анда эч капа болуп, андан бир кандайдыр бир терс нерсе катары кабыл албастан, ошо өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлериңерге кайрылсаңыздар, биз мына 27 мартта ошол гепатиттердин жаңы клиникалык кеңешин чыгардык. ВОЗдун жаңы кеңештерин кошуп, ошол уже ар бир поликлиникадагы ар бир доктурга маалымат жетти. Азыр типографиядан чыккан атат, өзү дагы берилет. Алар ошолго таянып туруп сиздерди андан ары кандай кылып обследовать этиш керек, тастыкташ керек, кандай кылып дарылаш керек, уже ошол биздин далилдүү медицинанын негизинде берилген кеңештерди колдонуп, сиздерге кеңеш берет, көмөк көрсөтөт, жардам берет, эгер керек болсо дарыларыңызды бекер берет. Эң сонун, эң жакшы. Демек, бизде дагы аракеттер өтө эле көп болуп атат. Аракет болуп атат. Салыштырбайбыз да, өнүккөн Япония, Америка, ушу айтышат го, ой, Америкага барсак эле бекер дары деп. Мен айтат элем, ал жерде жана эмеси алдын ала канча акча төлөшөт, бекер эмес. Сиз туура айтасыз, ошо салыштырмалуу азыр мына көп өлкөлөргө чыгып атабыз, көп өлкөлөргө туугандарыбыз чыгып атат, баары келип эле бейиштин төрү Кыргызстан экен деп келип атат, Каалаган күнү эртең келемби врачка, же бүгүн келем деп эле келе калышат. Башка жактан попробуй дегендечи. Эки жакка чыккан адамдарыбыз деле бар болуш керек. Ошо ал бир канча ай мурда жазылышат, бир канча жума мурда жазылышат. Анан эгер страховкасы бар болсо, ошо страховкасы төлөйт, жок болсо өздөрү төлөйт. Анан ар бир дарыны ошол чоң рецепттер менен, анан бизде капа болот го, барсаң дары бербей койду, анан дары берип койду, көп берип койду, аз берип койду деген. Ошонун баарын аябай чоң бир эреже менен берилет да. Калса мен ойлойм, бул дагы биздин тарыхыбызга байланыштуу. 70 жылы Советтер Союзунда бекер болчу, баары бекер болчу. Ал кезде өкмөт өтө көп финанс берилчү да медицинага. Азыркы кезде бизге деле аракет кылып атышат багы. Бирок алга салыштырмалуу андай эмес да. Бирок баары бир мен ойлойм, ар ким өзү үчүн, ошон үчүн биздин подкасттын аты да биринчи байлык ден соолук деп, ар ким өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек. Сиз ошого кандай деп ойлойсуз? Мен абдан колдойм бул ойду, себеби Алла Тааланын сөзүндө деле бар дейт го, сактансаң сактайм деген. Биз өзүбүз сактансак, анан бир аракет болот. Сөзсүз бирөөдөн күтпөшүбүз керек. Биринчи баягы өзүңдөн башта, коом таза болуш үчүн өзүңдөн башта деген да сөз бар. Бизде болсо бир аз көнүп калганбыз да, ошол врач караш керек менин ден соолугумду, врач жоопкерчилик тартыш керек менин ден соолугума деп. Азыркы турмушта биз даже пациенттерге да айтабыз, биз сиздерге жардамчыбыз. Биз сиздерге кеп кеңеш беребиз. Бирок ден соолугуңардын чечимин сиздер өзүңөр кабыл аласыздар. Бул законго да кирген да. Эгерде бейтапна кинолордо деле көрүп атабыз, чет өлкөдө биринчи бейтаптан сурайт, сиз операция кылганды каалайсызбы? Даже операциянын көрсөтмөсү түзмө-түз болуп турса дагы, адам укугу менен жок, мен каалабайм, мен операциясы жок деп отказ берип койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Бизде деле мисалы азыр мен эле чечип, ошол бул пациент, бул бейтап мындай дары алыш керек, бул бейтап мындай дары алыш керек дегенден биз азыр баш тартып атабыз. Биз ошонун баарын кеңешебиз. Момдай о дарынын түрү бар. Момдай ыкма бар. Сизге кайсынысы, мына мен буларды көрүп турам, сизге туура келгени булар. Сиз менен кеңешели, сизге кайсынысы туура келет, ниетиңиз кайсыга түшүп атат. Мына бунусу жакшы, мунусу мындай. Анан чогуу чечкенде бейтаптагы жоопкерчиликти кошо мойнуна алып, ошол дарыны да так жакшы ичип берет экен, таштап койбойт экен. Себеби биз азыр мында дарылар бекер берилип атпайбы? 1 ай ичишет,
1 ай ичилбей калат, 1 ай ичилет, 3 ай ичилбей калат. Эми бекердин тузу татыбайт деген нерсе аябай биз ошо менен бир катуу нерсеге эми азыр көрүп атасыздар, мунун баары эле текшерилет. Бул өкмөттөн келген акчанын баарынын эсеби чоң. Эртеңки күнү эмне үчүн бул бетап ичпей койду? Эми ал ичпейм деп ичпей койсо, акыры баары врачка ошол эмеге түшүп атат да, күнөөкөр. Силер түшүндүрүп айтпай койдуңар, силер ичирбей койдуңар, силер ушуну көзөмөлдөбөй койдуңар деп эле врачка штраф салынат. Врачка ошол бир кандайдыр бир өзүнүн баягы ыкмалары бар да, эмелери түшөт ушундай. Анан эми чоң эле адам өзүнүн ден соолугун өзү кам көрүп, ошо берген дарыны так убагында ичип берсе, бул адам көп жыл жашаганга, жакшы сапаттуу жашаганга кам көрөт эле да. А биз болсо жардамчыбыз. Биз талбайбыз андан. Биз жардамчы боло беребиз. Калса эми бир убакта мен бир жумушчу бир ирет менен Дели шаарына учуп бараттым эле. Ошондо мен өзүмчө мындай таң калып калдым да. Таң калдымбы десем, капаландым десем де болот. Самолеттун жартысы операцияга бара турган адам, анын жанында 2 киши туугандары жардамчы болуп бараткандар өтө эле көп экен. Ошондо анан ойлодум, эмне үчүн аябай бир кыргыздын аябай бир одоно бир орой бир макал бар. Прям керек болгондо эле ушундай канча сурабасаң дагы врачка акыркы жолу качан бардың десе, эмнеге барам? Иш жерим оорубаса дейт. Ооруганга чейин барыш керек. Абдан туура айтасыз. Бул дагы жана биздин сөз башы болгон гепатит Дга бул абдан түзмө-түз байланышы бар. Себеби эгерде убагында баягы акча менен жасалчу эле вакцина, жеке каржылоо менен, ошондо деле 3 инъекция биригип 1,5 миң сом турчу эле да. Анан биз азыр кээде пациенттерге ошо бейтаптар менен сүйлөшкөндө айтабыз, капуш убагында 1,5 миң сомду аябастан ушул эмдөөнү алып койсоңуз, азыр ушул $40 миң, $50 миң сарптап, ошо боорду алмаштырганга барбайт элеңер. Ушул вакцина 99% эффективдүү, терс таасири жок вакцина эле десек айтат, бизге муну эч ким айткан жок, биз билген жокпуз да деп. Анан эми жанагыл эле да, баягы уккусу келген кепти кууп жүрүп таап угабыз, уккусу келбеген кеп айтып, мен мисалы аш тойго барамбы, кайсы жерге барганда ушу баары бир эле суроо жооп болгондо айтам да, гепатиттен вакцина алып койгула десем, деп ууп анан аягында сөздүн аягы Кудай өзү сактасын дей менен бүтүп коюшат дагы, башка сөзгө өтүп кетет да, политикага өтүп кетишет, тиги буга, ошо кайсы жерге барып алайын, кандай кылайын деп, мындай кызыктар, суроолор аз болот да. Ошон үчүн мен азыр гепатит дельтаны, ошо жана сиз суроо бербедиңизби, эмне үчүн сиз ошо дельтаны айткыңыз келип атат деп. Мен ошо 13-14 жылдары келип иштеп баштаганда 2ден бири дельта чыга баштады да. HBS антиген положительный болгондорду дельтага тастыктай баштасак 2ден бири чыга баштады. Анан ал дельта менен чыккан пациенттердин абдан айтпай эле коеюн, эми элди коркутуп, абдан көп пайызы цирроз маалында чыгып атты. Бат эле циррозго кирип кетип атышты. Цирроз болгондордун ичинен көп пайызы рак болуп калып атты. Ошо цирроздун ичинен көп пайызы рак болгондор, көп пайызын биз боорду алмаштыргыла деген кеңеш бергенге татыктуу көрсөтмөсү бар пациенттер бейтаптар болуп атты. Анан мага ошол абдан ушул суроо кызык болду. Эмне үчүн биздин өлкөдө ушундай дельта көп? Эмне үчүн бизде ушундай ситуация абдан кырдаал оор болуп кетти де? Анан мен ошол докторлук өзүм илимий ишимди ошол гепатит дельтага багыттап, ошол бир 800дөй бейтаптын ошол оору тарыхын изилдеп чыктым да, эмне үчүн, кандай деп. Анан сиз айткандай эле, эң биринчиси билбестиктен алган эмес. Тээде 90-чы жылдары баягы Россияга тияка барып жүргөн кезде чогуу ошо комнаталарда жашап, бир бритва менен баары колдонуп деген ушундай сыяктуу нерселер чыкты. Анан үй бүлөдөн да жана айтпай кеттик, бала энеден балага, анан жубайлардан дагы жугат. Ошол ар кайсындай андай ситуациялар болуп, кырдаалдар болот экен. Ошон үчүн баягы жыныстык катнаштан да жуккан сыяктуулар бар болгон. Ошентип анан мен ушу докторлугум диссертациямды 2020-жылы жыйынтыктаганда биз эмнеге келдик? Биздин өлкөдө вирус
Б вирусу өзү өзгөчө вирус экен да. Бул мутация деп коебуз, клиникалык мутация. Бул ракты жана циррозду эрте чакырганга өзгөрүп калган вирус экен. Демек, эгерде биздин бейтаптар ошол эрте оорунун эгер жугузбаганга вакцина алыш керек. Анан эми жазып тайып албай калды, ооруп калды. Оорупса эрте дарыгерге кайрылып, ошол ооруну көзөмөлдөп туруш керек да. Анан оорунун биринчи белгилери болгондо эле ошо дарылоо ыкмаларын өзгөртүп, себеби ар бир этаптын өзүнүн ыкмалары бөлөк-бөлөк болот да. Эгерде кандайдыр бир бүдөмүкөй ошо рак болуп атат же цирроз көбөйүп баратат же ушундай десе, боорду алмаштырганга кеңеш алып, ушундай нерселерди убагында алып калышса, ошо кеңештерди. Мисалы цирроздун деле 3 этабы бар. Ошо биринчи этапта деле кармап, ошо аракет жасап, андан ары өзгөртпөй, өөрчүтпөй дарыларды берип токтотуп турса болот да. Артка кетенчиктеткен азыркы күндө бар, гепатит С да бар. Бул уже өзүнчө рекомпенсация деп жаңы эме кирди бизге. Ошо дарыларды алганда цирроз артка кетенчиктейт, гепатит толук айыгат деген. Ал эми бул Б менен Дда андай жакшы нерсеге көп баягы күтө албайбыз да, себеби бул Д өзү абдан өзгөчөлүктүү оору. Бга караганда эми 2 деген 2 да, бул 2 Б, анан Д экөө чогуу жармакташып кол кармашып алып жашап атпайбы, ошон үчүн өзгөчөлүгү да көп болот. Анан дагы бир айта турган көбүнчө ошо бейтаптардын арасында да мен Б болуп жүрдүм эле, анан ошол Дга өтүп кетиптир деген түшүнүк болуп калат да. Анан мен баягы жалпак тил менен ошо түшүндүргөндө айтып калам да, сиз 10 жыл токту баксаңыз үндүк болобу деп. Анан жок, болбойт дейт. Ошондой эле вирус Б Дга өтпөйт. Вирус ошо Д келип, вирус Б бар болгон жерге эшикти ачып берет Б. Анан Д кирет, анан экөө кол кармашып алып, анан экөө биригип алып, анан аракетин жасайт деп ошону түшүндүрөбүз да. Бул баягы дарылоо ыкмасына дагы таасири бар. Биздин көрүүчүлөр суроо бериши мүмкүн. Биринчи белгилери депчи, ошо гепатит Д мененби же Б менен жукканда биринчи белгилери? Оору башында белги бербейт. Бул кадимки эле биздин жарандарыбыз, кадимки эле биздин адамдарыбыз. Анан баягы оору кичине күч ала баштаганда шалдырайт, алы кетет, бат эле бир нерсе жасап жүргөн ишин жасай албай калат, чарчап калат. Анан өң келбети өзгөрөт, сапсары болуп кеткенде, уже бул өтүшүп кеткенде бир аз саргыч болот, көздүн асты саргайат. Анан айтышат мындай, өңү башкача болуп калды, өзүнүн өңү эмес деген нерсе бар да. Кандай деп айта алышпайт, кандай болуп өзгөрдү билбейм, кандай, бирок бул өзүнүн өңү эмес деп ушинтип айтышат. Анан арыктай башташат, буту колу ооруга мүмкүнчүлүк болот, териге бир нерселер чыга баштайт. Анан баягы уже боор катып, өзүнүн кызматын аткара албай калган кезде курсакка суу толот, бут шишит, кан кусат деген нерселер. Бул боор өзүнүн кызматын аткарганга алы келбей калды деген сөз да. Кеч болуп баратат деген сөз. Ошон үчүн жана биздин эл аралык деңгээлдеги көрсөтмө айтат да, өлкөдө, ар бир өлкөдө дейт, 90% жашоочулар, жарандар гепатит боюнча өзүнүн статусун билиш керек дейт. То есть бул эч кандай оорунун белгиси болбосо дагы биз ошо барып, баарыбыз көрүп, 90% адам ооба менде гепатит бар же менде гепатит жок деген сөзгө жоопу даяр болуш керек. Канча жылда бир жолу барып текшерип туруш керек? Жыл сайынбы, ай сайынбы? Эгерде гепатит Бга текшерилип, анан анын вакцинасын алып толук кандуу иммунитет пайда боло турган болсо, анда камсана болбой деле койсо болот. Тапшырбай деле койсо болот, эгерде гепатит Бга. Бга. Эгерде Бны барып тапшырды, көп адамдар ушундай болот, Бга тапшырган, бирок жок деп айткан, анан мен деп сүйүнүп эле кетип калгам, вакцинага барбай калдым, вакцина жок болуп калды, каржым жетпей калды деп. Анан эгерде
кандайдыр бир кооптуу кырдаал ал деп коелу, мисалы медициналык бир алек-челек болуп бир кандайдыр бир эме болду, операция болду, гинекологический болду, стоматологический вмешательство алектенгендер болду, же болбосо кандайдыр бир жыныстык катнаш болду, же болбосо бир үй бүлөдө бирөө жарым келип жанагындай бритванын мунусу менен колдонуп калдыбы деген сыяктуу кооптуу ойлор болсо дароо өтүп коюш керек. Же болбосо 6 айда бир өтүп туруш керек да, 6 айда бир. Гепатит С-ныкы ал такыр башка. Ошо мен Азырбек мисалы, кечирим сурайм, бүгүн кооптуу жыныс катнашы болду дейли. Эртеси күнү эле барып көрүнүш керек. Жок, ага убакыт керек да. Ошон үчүн жана 6 айда бир деп атканыбыз ошол да. 6 айда бул толук кандуу организмде бул вирус чуркап, ошо болгон жерлерге отуруп, демек ал киши күтүш керекпи? 6 ай. 6 ай. Ада бир жолу. Кээ бир адамдарда мисалы гепатит дельта деп коелук, HB антиген положительный, то есть бар, Б, Дсы жок Б деген болот да. Б өзү эле жалгыз. Аларды кандай болсо дагы 6-12 айда бирден Дга тапшырып койгула дейбиз да. Себеби Д кошулса дарылоо ыкмасы өзгөрөт. Калсайм, анда сиз көрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз барбы дагы? Мен көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиргим келет. Ушул биринчи байлык ден соолук деген жөн эле мындай идеология боюнча калып калбастан ушу подкастка кирип, ошол жерде мына 96 ирет деп атасыз, ошолорду угуп, ошо ар бир уккан подкасттан бир кичинекей ой болсо дагы өзүнө болобу, үй бүлө мүчөсүнө болобу, балдарына, неберелерине ошо ден соолугун сактаганга, ден соолугун күчтөгөнгө, ошо ден соолугуна кам көргөнгө аракет кылса, мен ойлойм бул адам баягы адамдык парзын аткарат деген ойго келем да. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылык, ошол биздин Жипар эжекебиздин ошол эмгеги, ошо аракети, ошол подкастты ошо элге жеткизейин, элдин ден соолугуна бир аз болсо да өзүмдүн салымымды кошоюн деп, бул мындай бир жарым сааттык эфир болгону менен буга канча эмгек кирет, канча ой, канчалык баягы ден соолук сарпталат, убакыт сарпталат. Ошонун баарын кылган аракети ошо элге сиңимдүү болуп, ошо эл кабыл алып, эл ошого ыраазычылыгын берип, ошол кылып аткан аракетти колдоп кеткенине мен ошол подкасттын угуучуларына ыраазычылык билдиргим келет. Мен сиздерге ден соолук каалайм. Биз сиздер менен ушундай эфирде эле алдын алуу иштери жөнүндө гана кеп куруп келели. Жанагындай чоң ойруу көйгөйлөрдө бизге дагы, мисалы мен өзүмө дагы ошо цирроз менен, рак менен бейтаптар келгенде мен өзүм ушунчалык абдан ичимен ыйлайм, ушунчалык жүрөгүм, ушунчалык дүнүйөм тарыйт. Себеби ушул адам убагында бир ошо 3 укол вакцина алып койгонунда азыр ушундай каран түш башына түшүп, азыр канча жерде кыдырып, ошо боор алмаштырам деген нерселер жасабайт эле деп ой кетет да. Анан эми аны деле айта албайбыз, себеби ал деле бир өкүнүч да, чоң өкүнүч. Балдары келет, абдан чоң өкүнүч, ата энесин жоготкон, ата эне келет, баласын жоготкон. Анан ушунун эң өкүнүчтүүсү ошонун алдын алса болчу деген өкүнүчтүү кеп калып калат экен да. Ошон үчүн мен сиздерге кааларым ошондой өкүнүчтүү нерсе бизде болбосун, өлкөбүздө тынччылык болсун, бакыт болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Биз сиздер менен ушундай подкастты да жакшы маанайда кеп куруп, дагы жакшы күндөрдө жолугуп жүрө берели. Рахмат. Калсайм, чоң рахмат. Мен дагы кайрылып кетким келет, урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр. Ушул подкастты көрүп уксаңыздар, өзүңүз эле көрбөй, башкалар менен да бөлүшүңүз. Балким бирөөнүн өмүрүн сактап каласыз, соопчулук жасайсыз. Анан дагы бир айтып кетчү нерсем, колдо бардын, алтындын баркы жок дейт. Биздин өлкөдө өтө сонун врачтар көп. Эң негизгиси сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга өзүңүз жоопкерчиликтүү болуңуз. Сизге чың ден соолук каалайм, урматтуу угуучу, көрүүчү. Ал эмес, урматтуу Калсайм, сизге миң ыраазычылык билдиргим келет. Ушунча сиз кеңеш бергениңиз үчүн чоң рахмат.